Менде мындай суроо. Бул абдан жакшы. Өткөндө 2 жума мурда силердин чоңуңар ушул жерде отуруп, маселени колдоп берсең жакшы болмок дейт. Мен атайын ушу келип колдогом келдим да. Мыйзамды колдош керек, бул керек. Мен муну 3 жыл мурда айткан элем. Жанагы соглашение деген балекетти жоготкула деп айткам. Менде мындай суроо, эмне үчүн таптакыр эле алып таштасак болбойбу? Соглашение деген понятие түшүнүктүү. Соглашение деген бир аз мааниси башкача да. Адам өз ыктыяры менен барып, айланан милиса, жекекенбе, мен уурулук кылдым эле, кичине азыр уктай албай калдым, абийирим ойгонуп кетти. Мына мен ушундай система түздүм эле, ушуну соглашение деп айтат да. Ана силер маски шоу кылып туруп, тоңкойтуп жаткызып, лежать лицом деп орусча кыйкырып, алып барып 2 айдан кийин соглашение бул окшобой калат да соглашениега. Мен суроом мындай, таптакыр эле алып койсо боло эле соглашение деген институттучу. Ким жооп берет? Исхак Абсаматович, мындай предложениялар болуп атат, түшүп атат. Мурда билесиз да, мурдагы УПКда соглашение о сотрудничестве деген дагы бар эле. Аны жоюп салдык. Акыркы УПК изменениялар менен аны ал соглашение жок кылдык. Ну, соглашение о признании вины деген бул болуш керек экен деген дагы мнениялар болуп, бул пока бул норма калтырылды. Себеби адам өз мойнуна алып, тергөө учурунда сотрудничать этип, если ущербты возмещать этсе, ага дагы бир аз жеңилдик берилиш керек деген таризде ушул норма калган да. Жок, ал башка, жеңилдик берүү ал башка. Бирок бизде соглашение эмне менен бүтүп атат? Миллиардты уурдап, миллиардты ордуна коюп, эркиндикке чыгып, жакшынакай жыргап жашап атат. Ушул соглашениенин жыйынтыгы ушул болуп атат да. Ошондуктан коомчулукта ишенбестүүлүк пайда болот да. Ошол себептен таптакыр алып коюш керек деген мааниде айтып атам мен. Ал сиз айткан соглашение бир аз башкачараак болот да. Алдын ала жаран түшүнүп туруп, мен таң көрүп уктай албайм, уурдап атам, токтотушум керек деп коркуп калдым десе, анда бир жөн. Анда силер уже колунан кармап, бетине коюп берсеңер күнөөсүнө. Андан кийин соглашение болбойт да. Кийин сот штраф менен бүтүргөн бир аз. Мен ойлоп атам, бул багытта дагы ойлонуп турган иш бар да. Экинчиден, мына сиздер айтып атасыздар, жанагы мыйзамсыз байуу боюнча биз допрос кылабыз, туугандарды. Мен сизге сурап антип айтпагансыз, допрос кылабыз деп. Допрос бул процессуалдык кадам. Правильно, товарищ генпрокурор? Это процессуальное действие. Алдын ала допрашивать нельзя никого. Опрашивать можно. Собирать информацию можно. Ну, аккуратнее сүйлөңүз да, допрос кылабыз. Анан мындай суроо. Жанагы мыйзам, кээ-бир мыйзамдар боюнча мамлекеттик кызматка, атайын кызматтарга, эгер жакын тууганы соттолгон болсо, ишке алынбайт деп. Мында илгертен бери чечилбеген бир маселе бар. Эгерде үй бүлөнүн атасы кылмыш кылса, балдары эмне үчүн жооп берет? Эгер үй бүлөдө уулу, кызы кылмыш кылса, ата-энеси жооп бериши мүмкүн. А бул ситуацияда атасы кылмыш жасаса, баласы Гарвардты бүтүп жакшынакай окуп келсе, ага мүмкүн эмес десе, бул кандай болот анан? Баласы атасына жооп бербейт да. Бул илгерки 30-жылдан бери ушу чечилбеген маселе болуп турат. Муну оюңар кандай? Урматтуу Исхак Абсаматович, бул норма ограничение вводится в отношении только сотрудников тех лиц, которые претендуют на занятие должностей в правоохранительных органах. Я это знаю. В гражданской муниципальной службе такого ограничения нет. Я понимаю, правоохранительный... Ну, разницы нет. Какая разница? Как сын за отца не может ответить, или дочь за отца? Исхак Абсаматович, бул норма уже иштеп келген, көп жылдан бери биздин мыйзамыбызда бар, МВДнын мыйзамында бар. Бул илгертен бери, советтик мезгилден бери бул айтылбаган, жазылбаган норма болчу эле, мен билем аны. Бүт баары маалымат топтойт эле. Бирок азыр кандай болот экен, бул жанагы демократ